Так, балыкчы шаарынан тарттык. Бүгүн 2019-жылдын 28-марты эртең менен бир токтуу бар эле. Ошол момундай мутант козу тууду. Мына карап көрүңүздөр. Козунун көздөрү жок экен, мына. Көздөрү жетилбептир, мына. Ичин ачканда ичинде көзү жок. Дем алуучу мурунун дем алуучу тешиги жок экен, мына. Оозунда тили да жок го дейм. Оозу да бир башкача экен. Мына. Бир кулагы жетилиптир, бир кулагы жетилбептир. Мына бир кулагы кулагында тешиги жок экен, мына. Кичинекей бир кулагы. Бир башкача ушундай козу туулду. Балким бул биз ойлоп жатабыз. Балким бул тетиги Кызыл Опол жактан уран казылып атат дейт. Көптөн бери ошол эметтеребиз, ошол угуп жүрөбүз. Ошол урандан бул балыкчыны көздөй шамал менен ошо абаны айдап келет экен, шамал берки балыкчыны көздөй шамал постоянно болуп турат да. Анан балким ошонун таасиринен ушундай мутант козу туулдубу деп ойлоп жатабыз. Мына. Мунун башы дагы өрчүбөптүр, мына. Башы да жакшы өрчүбөптүр, мына кичинекей. Денесинен башы кичинекей экен, мына. Козу экени билинбейт, мына. Же козу эмесчи. Мына караңыздар, мына. Радиациянын таасири ушундай болот экен да, мына туугандар. Мына карагыла. Мына. Денеси өрчүптүр, мына жакшы. Денеси өрчүптүр, бирок башы өрчүбөй калыптыр. Мына мээси да өрчүгөн эмес окшойт, мына. Башы кичинекей экен, мына. Көздөрү жок. Мына. Бир кулагы кичинекей экен. Кулагынын тешиктери да жок экен, мурдунун тешиктери да жок экен, мына. Оозу менен дем алат экен. Дем алуучу мына тешиктери жок экен. Мына караңыздар. Анан оозу менен дем алып атат, мына. Мына. Мына туугандар, мына радиациянын таасири ушундай, мына. Радиациянын таасиринен ушундай бир кызыктай мутант козулар туулду, мына. Мына. Мындай такыр болгон эмес. Өмүрүбүздө ушундай шумдукту биринчи жолу көрүп жаткан чагыбыз. Мына. Туугандар. Мына. Көрүп алгыла. Мына. Радиациянын таасири кандай болот экен. Мына. Башкача. Көздөрү да жок экен, мына. Биягында да көздөрү да жок, мына. Башкача. Мына туугандар. Ушундай да шумдуктар болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.